бизнес кылыш үчүн бизнес кылыш үчүн ушул бизнеске сиз жүрөгүңүздү ачышыңыз керек. Аны сиз ушул бизнеске жүрөгүңүздү ачмай сайын бул бизнесиңиз жүрүшпөйт. Жүрөктү кантип ачабыз? Бизнеске. Мына. Аллахым биз менен жүрөк менен байланышты. Жүрөк 3 жашка чейин толук ачык болот экен. Когда жүрөк толук ачык болгондо Аллахтын 100% жардамын кабыл алат экен просто так адам. Бул негизи мына бизнеске эмес, жашооңуздарга да керек. Анан 7 жашта бир аз акыл толуп баштайт экен дагы. Жанагы 100% просто келген жардам 50%ке азаят экен. Анан 12 жашта ушул просто келген жардам алынып, но акылыбыз 100%ке толукталат экен. Акыл толгондо динде 12 жаштан кийин күнөө жазылат деп ошон үчүн айтылат экен. Анда жүрөк бирок жабылат. Жүрөк жабылат дагы. 12 жаштан кийин 100% просто так жардам токтойт дагы. Эми аракет менен аласыз. Жардам берилет ошондо деле, просто эми аракет. Ал аракетке дуа менен, Аллахтан уруксат сурап, анан билим менен, анан основной наставник менен жылган аракет, бул аракетте башка результаты 100% мындай айтып коеюн. Эгер мына аракетти мынасы жок жасаса 0. Хотя жетсе дагы рахаты жок. Ошондуктан биз аракетти эми жасашыбыз керек. Бул сетевой бизнесте билим менен гана алдыга жылабыз. Просто так жылыш кыйын. Тупо иштеш чарчайсыз бир күнү. Анткени адамдар мындай психологияда мындай бар да, жизнь бьет по больным точкам. Эгер биз адамдар менен иштейбиз да, биз адамдар менен иштейбиз. Сиздин кайсыл жериңизде бир боль болсо, больная точка бар болсо, адам ошол жериңизге тиет. Мисалы сизде капачылык болсо, бул адам капа кылат сизди. Же бир окуя болот, капа боло бере турган. Ошондуктан сетевой бизнесте команда көбөйгөндө ушуга чейин уккандар барбы? Сетте адамдар мени жеп койду. Адамдар вообще негативке, ар кимден ар кандай сөз угуп турушат. Адамдар менен иштеш кыйын экен деген. Ошол биринчи биз адамдар менен иштейбиз да, бул жерде кап көтөрбөйбүз, суу ташыбайбыз, пол жубайбыз. Бул жерде адамдар менен иштейбиз. Бул жерде психология өтө роль ойнойт да. Ошондой кимдин больная точкасы болсо, кандай алып келген командасы же болбосо ушул жерде иштейм деп аткан окуялардын баардыгы ошол точкасына ура берет да. Эми өзүңөрдү мындай ойлоп көргүлө. Иштеп атканыңарда эмнеге учурап атасыңар? Эмне мешать этип атат силерге? Ушуну эгер списогун жазсаңар, менде мындай иштейин десем эле мындай болот. Ошол менен ушул жерде азыр сабак набор ачып атам. Ошол сабакта иштешебиз. Каждый менен ал менен сүйлөшүп иштеш керек да, каждый. Мен Петр Осиповдун 500 миңге алган сабактарымдан ушу жизнь бьет по больным точкам. Эмне бизде эмнени айтып берет жанагы адам? Ошону разбор кылабыз. Бул бир. Анан мына жерде биздин жүрөктө кандай сезим болсо, ал сакталып турат. Бул окумуштуулардын изилдөөсүндө. Сакталат дагы. Сакталат. Мындай полкада сакталып турат. Биздин качан жаңы жашоо башталганда, ушул сезимге жараша окуя келет. Сезимдер ээрчийт. Эгер сиз бизнес курам ушул жерде десеңиз,
жашоону өзгөртөм, бул жерде чоң акчалар бар го, мына миллиондор деп атат го. Ушул миллион келишке сизде мына жакта миллион келе турган сезим болуш керек. Миллион келе турган, могул жака миллион келиш үчүн. Аны үчүн сиз жүрөккө киришиңиз керек, жүрөктү ачышыңыз керек. Жүрөккө кирип, жүрөктү ачып, психологиянын жардамы менен каждый мелочь, каждый башыбыздан өткөн окуя, капачылыктар, сезимибиз, абалыбыз менен баарын иштеп алышыбыз керек мыналарды. Анан кийин мына жакта силер каалаган радостный сезимдер башталат. Бул жакта радостный кылгандан кийин аны кантип кылабыз? Анын бир жолу намаз окуганда мына жүрөк ачылат. Силерде возможность бар жүрөккө киргенде. Мына акыл менен жүрөк байланыш керек. Биз акылдын өзүндө жашап кыйналабыз, жүрөккө кирбей. А жүрөктөгү эмне болсо, ал Аллахка заказ кетет. Ошол Аллахка кандай сезимиңиз заказ кетсе, ошого жараша окуя келет. Каждый окуяны сиз Аллахтан өзүңүз заказ кылып аласыз. Аллахым бирок сиз капа болуп турсаңыз, ал заказды да кабыл алып, сизге капа боло турган окуя бере берет. Неге пендем бул сага болбойт, бул капа, буну заказ кылбай эле кой деп айтпайт. Анткени бизге акыл берген, анан тандоо укук берген. Ошон үчүн хоп, эмне болсо, окей, бере берет Аллахым. Андан кийин бул жерде адамда характер бар. Баарыбыз эле билебиз, ошол характердин плюс, минусу бар. Анан эгер адамдын минус характери, общий характери 100%, минус характери 90 болуп кетсе, плюс характери 10% калса, бул адам кандай болсо, өзүнө ошондой адамдарды тартат. Ошондой адамдар жолугат. Ошон үчүн сетевой бизнестин эң ключевой, сиз эгер адам жазып, каттап иштейин десеңиз, мына характер менен иштешиңиз керек. Сизден адам качпагыдай болуш керек, сизден адам жадабагыдай болуш керек. Ал нерсени адам сезет. Өзү билбесе, сиздин кандай характериңиз бар экенин билбесе деле, адамда сезүү орган бар дагы, ал автоматтык түрдө сезет экен дагы. Кээ бир адамдардан билесиңер, өзүңөрчө эле көңүлүңөргө туура келет, бүт качасыңар. Кээ бир адамга жабышасыңар, эмнегедир көңүлүңөргө туура келет. Ошол сезет, адамда сезүү орган бар экен дагы, ал автоматтык түрдө иштейт экен. Эгер адам өзү негатив болсо, өзү минус 100%, минус 90% минуска түшүп кетсе, анда бул адам только минус адамдарды өзүнө тартат. Силерде учурап атабы азыр минус адамдар силерге учурап атканды? Ошол сизде бир минус бар деген. Аны дагы ошол мүнөз сабакта иштейбиз. Кандай минус, кайсы жактан минуска түшүп кетпейбиз. Эми караңыз. Ана биздин мээ мындай дагы бир фишка бар. Биздин мээ көп подтвержденияны кабыл алат. Биздин мээ бир информацияны кабыл албайт. Ошон үчүн бир айтканда эле келип жазылбаган ошо кайра разный кылып адамга информация бере беришибиз керек. То есть бизде көп повод болуш керек ошол адам менен жолукканы, бир информация бергени. Сизде разный информация болуш керек, анан ага разный кылып жеткизесиз. Адам бир уккан информацияны кабыл албайт. Ошондой биздин мээде функция бар. Анан мындай реально мындай эме менен иштешибиз керек. Биздин клиенттер каякта? Каякта? Айтсаңар? Биздин клиенттер каякта? Биздин клиенттер ким? Биздин командага жазылып иштей турган адамдар ким? Тааныш, дос, тууган, дагы? Полный контакт, коллектив, тууган баардык досу ошого кирип кетти. Каякта булар?
Айланабызда жүрөт. изденүүчү адамдар, изденген адамдар азыр соцсетте жүр. Булар каякта? Азыр ким дегенге жооп бериппиз. Эми каякта булар? Айланабызда. Сиз менен кандай эмеси бар? Связы? Тууганчылык, достчулук, ушундай иште чогуу жүрөбүз, коллектив. Биз бизнес курып атканда, бизнес курган адам бир нерсени широко карайт экен да. Биз ошол ошибкабыз мындай эле карайт экенбиз. Биз мындай эле карайт экенбиз, мындай карашыбыз керек экен. Биздин клиенттерибиз ким, каякта, ушуну биз тактап, ушул мелочный, өтө мындай тонкий работа, конечно, азыр ушул жерделер мунун ответи чыкпайт, отуруп алып иштешибиз керек ушул боюнча. Каякта, кимдер, алар менен кантип байланышса болот. Байланышы. Анан мен повар болуп иштеп жүрүп, мындай нерсени байкадым да. Эмне бизнесмендер, KFC, Yakitori, McDonald's ушулардын иши постоянно жүрүшүп кете берет. Анткени буларда бизнес стратегия бар экен. Булар каждый 3 айда немесин алмаштырып турат. Менюсун алмаштырып турат. Бирок биз азыр мына сетевой бизнеске келебиз дагы, адам чакыруу жолун бир эле тааныштарга эле келбейсиңби деп чакырабыз, информация беребиз. Ушул бир түрү. Мисалы, бир вариант ушул. Ушуну эле жасап коебуз дагы болду. Болбой атат меники дейбиз. Ушунун үстүнөн отуруп алып, кантип элдерди чакырса болот? Кандай бул жерге идея керек. Бул жерге адамдын жүрөгүндөгү кыжалат болгон ойлор чыгыш керек. Адам өзү таза, свежий мээ, жана бир иш кылайын десең, туруп турчу, мен азыр мынаны жасап алайын деп башка нерсени принимать эте албайбыз го. Биздин мээде, мындайда. Биздин мээ болсо, бул жерде уже ненужная информация уже өзү толтура бизде. Жашоодогу личный жизньдеги проблемалар, баштан өткөн, кайра аны эстеп кыжырыбыз кайнап, ушундай иши кылсам, бизнес не до этого деген состояниеде жүргөндөр барбы? Ошону бизнес до этого кылып, мынаны иштешибиз керек. Бүт кыжалатчылыктарды чыгарып, мээни бошотуш керек. Анан сизге идея келип баштайт. Кече мен бир адамды жаздырдым да командага. Анан мен психологмун, жеке иштейм да. Аны мен сразу эле бизнеске даярдап иштеп баштадым да. Мен аны адам чакыр, бир нерсе, эч нерсе дебедим. Бир жазгыл эле дебедим. Мен просто эле возможностторду айттым. Өзү жазылды. Ушундай иштешибиз керек да. Биз жазыл дебей туруп жазганга алып келиш керек. Иште дебей туруп иштегенге алып келиш керек. Анан мен жанагы менен иштеп атам. Башынан өткөн окуялары, биосу менен проблема, башкасы менен проблема ушу. Ошону мен иштеп атам. Анан ошондо мен реально байкадым да. Иштеп бүттүк. Иштеп бүтсөк эле ал болсо адамдарды чакырып иштеп атат го. Хотя биз адам чакырабыз деп эле айткан жокпуз да. Ал сразу эле мээси бошоду, автоматтык түрдө уже мээсине идея келип баштады. Паланды чакырайын, бастыгын чакырайын, тигинди чакырайын деп тиги эме да эсиме чыгып калыптыр. Кечеги мероприятиечи ошо менен иштеп жүрөбүз. Тиги жака кеттик встреча деп. Токтоң, менин кафем бар экен. Деп калды. Ошондой сиз адамдын биринчи мээсиндеги кыйнап аткан ойлорун чыгарып ошо менен иштесек, анан ал идеясы келип, анан ал желаниясы ачылып, көңүлү ачылып, энергичный болуп анан иштеп баштайт. Көңүлү бир жерине келгенде, бир жерге. Дальше биз ошентип мына жерде варианттарды көп көрүшүбүз керек. Мына кандай чакырабыз, кандай айтабыз, кандай иштейбиз, буну отуруп алып, ошого мен азыр сабак уюштуруп атам. Каалоочулар келгиле, ушу жерде живой конкретно адам жазып иштей турган пландарды, өзүңүздөгү эмне проблемалар бар, элдерде эмне проблема бар, алардын проблемасын чечкенче кантип чакырабыз, идеялар менен иштейбиз. Анан
канткенде ишибизди улучшение кылабыз деп бирибиз деле ойлонгон жокпуз туурабы. Ушул азыр мына сабак ушул канткенде ишибизди улучшение кылабыз, канткенде алдыга жылдырабыз деген. Мисалы деп карап ойлоп көрсөңөр, мен бир кафеде Якиторияда иштегенимде Якитория жакшынакай эле болуп аткан ишин токтотуп ремонт кылды. Жакшынакай эле болуп аткан менюларын алмаштырды. Бул жерде азыркы заман каждый 72 саатта өзгөрүп, заман азыр башка нерселерди бизде талап кылып атат. Эмне жумуш кылсаңыз да, даже ошол эле жашап жүргөн күйөөңүз менен деле барган сайын отношенияны улучшить этиш үчүн өзүңүздү оңдош, өзүңүздү мындай мамилеңизди оңдош талап кылынат азыр байкадыңызбы? Ошондой. Биз канткенде улучшение кылабыз, канткенде ушул ишибизди жакшыртабыз деген идеялар менен иштешибиз керек. Бул өзү жизнь практикада анан өзгөрүп жашоо. Без практика ал без толк. Мындай ошону түшүндүрүп берем сиздерге. Мына бир сан бул ниет дейли, бул билим дейли. Анан 0 бул практика, амал. Караңыздар, но ниеттин өзү эле мына бир сан, бирдин күчү жокпу? Туурабы? Бирдин күчү аз да. Ниеттин өзү эле болбойт. Болбойт ниеттин өзү. Бардыгын билип алып эле, бардыгын билип эле жүрө берген болбойт. Билим тоже колдонбосо болбойт. Аны амал кылып аракет кылганыңызда бул амалдар 0. Мына эми 1 миллион болдубу? Эгер билим менен амалды кошсок. То же самое биз биринчи билим алабыз дагы аны практика жүргүзөбүз. Ошентип мына жерде сет курабыз, команда курабыз, акча иштейбиз. Анан если мына амалдарды жасабасаңыз, ниет өзү ничего. Эгер ниет койбой туруп амалдарды жасасаңыз, тоже 0 бесполезно, 0. Ошон үчүн ниет коюп билим алып, анан аракет жасайбыз, ошондо 1 миллион болгондой бизде бир результат болот. Ошон үчүн сөзсүз аракет практикада кылышыбыз керек. Анан эмне үчүн адамдар сетти укпайт? Ушул вопрос менен иштешибиз керек. Айтсаңар азыр, силерди эмнеге укпай атат? Акчасы көп. Биринчи акча, Жок, биринчиден өздөрүнө ишенишпейт. өзү менен Акча керек дейт. адам Адам чакырыш керек дагы, мен кимди чакырам дейт экен директор. билбейт. Онча чоң сумма менен кошулат. Дагы сетпейт го. Шундай эле түшөбү Алданып калгандар да көбүнчө. Ишенбейт, ишенбейт жаздык. Дагы эмне? Алдангандар көбүнчө. Неге сетти укпай алдангандар көп? Дагы? Азыр айтсаңар ушунун баарын өзүм карап көрдүм. Ошо маркетинг планына Дагы айтсаңар, азыр чечимин айтып берейин, психологиялык жактан эмне кылыш керек? Барбы? Өзүнө ишенбейт, кээ бир анан эме деп атат. Системасы туура келбейт, акчасы да кошула албайт. Кошулгусу келет, и акчасы жок адамдар. Менде мындай адамдар, ушундай адамдар да болот да. Акчаң жок болсо кел, мен өзүмдөн менен алып берейин, ошону сатып 29 миң топтоп жазыл десең да, ошону да кылгысы келбегендер бар да. Шылтоо айта беришет да. Налган. Дегендер бар, а? Негатив, а? Эми карагыла, ушуга бир аз мен азыр психологиялык чечим көрсөтүп берейин. Кандай? Мен телефон алганын билбейм. Мына карасаңар, күчтүү бизнес стратегтердин мировой уровне иштери кандай жүрүшөт да, ошолор эмне кылышат? Ушундайлар менен иштешет, оказывается. Мисалы, магазин ачса, биз магазин алыс болсо жакынына барабыз го.
значит адамдарга жакын магазин куруш керек деп алар уже биздин мына жердеги чыккан нерселерге уже решениясын чыгарып иштеп атышат. Анан дагы кандай мисалы адамдарга мына эме тарифтер айтайынчы, тарифти безлимитный менен берки тарифтин разницасы бар го. Анан ошого уже адамдарга безлимитный керек экен деп решение чыгарып атат, көрдүңөрбү? Бул жерде конкурентин жеңип атат. Бирөө мисалы канча тарифти кандай эсептейт эле? 450. 400 Кайсы телефон кыса алганбы? Телефон көчөнө турат. Түшүнөчү мына. Бирөө 400гө мынча неме берем, интернет берем десе, бирөө 500гө мынча интернет берем dedi. Башта айландырып эле ушундай болуп атат го, ар кандай болот. Анан ушунун конкурентин отуп алып, да кандай кылса биздикин алат, кандай кылса бизге келет адамдар деп стратегиясын ойлоп, бул жерде безлимитти чыгарышты. Көрдүңөрбү? Решение тапты. Анан тиги бар да, анан уже 500 сомдук бар да, 400 сомдук бар да, мен 600 кылсам кантип болот деп. Биз азыр ошентип иштеп атабыз. Мен 600 кылсам кантип болот меники? Нет, это неправильно. Мындай решениясын ойлоп чыгарыш керек. Вообще шылтоо таба албай келип иштей турган решениясын биз чыгарышыбыз керек. Ошол биздин ишибиз. Ошон үчүн биз миллион алабыз. Бунун решениясы кандай? Мисалы өзүнө ишенбеген адамды өзүнө ишендирүү боюнча иштеш керек бул боюнча. Психология керек буга. Туурабы? Билбеген адамга билдирүү керек, информация керек буга. Дагы эмне керек дальше? Включайте. Алданганга аны ал кантип алданганын түшүндүрүшүңөр керек. Кандай адам алдайт, ал кандай болчу, ошол окуя кандай болчу. Азыр бул окуя кандай, бул жерде алдай турган немеси барбы? Мунун разницасын түшүндүрүү керек, туурабы? То есть ал адамдын эмне деп отказ кылып атса, сиз ошонусун чечип бересиз. Бизде мындай да, өзү сетевой бизнестин эң ошибкасы только эле катталса, иштесе. Силер ага иштекен, аны менен иштебесеңер да, силер айтсаңар эле келип эле жазып берсе, анда анда жашоо башкача болуп кетет да. Сказка болуп кетет эле да. Андай болбойт. Тез байып кетет. Бирок ошондой Куранда жазылыптыр. Ошондой деле кылып койт элем силерге. Бирок силер пендем, силер шүгүрсүзсүңөр. Мен казынам кенен силерге берейин дейм. Бирок силер айып эмессиңер деп аны деле айтып турган. Анан шарты жок адамга, если чындап реально шарты жок, бирок иштейм деген адамга, вот сиздей приложенияларды айтсаңар болот. Мен эмен алып берейин. Жол болсом сен эки адам тап, хотя бир адам деле тап, иштей бер, мен сени жазып турам. Буга уже шарт түзүп бериш керек. Мен ушундай кылам да. Акаңда жаза турган бир адамың бар, хорошо мен жазып турайын деп. Көрсөтпө кичине мына, ошон үчүн статустарды чыгып атат да, ошондой. Клиенттин запросу менен иштейсиз. Сиздин айтканыңыз эмес, клиенттин айтканы туура болот да, ошонун эмесин чечесиз. Ал эгер психологиялык кыйналып аткан болсо, азыр бизнес не до этого, биякта кычалатчылыктар көп, ана тиги, ана бул, үйөм жөнөтпөйт. Мен мындайларга билбейм, ишенбейм десе, ага уже психологиялык жардам керек, туурабы? Жүр. Ушундай психологиялык сабак бар, сабакка келсең, аны бизнесте айтпайсыз. Жазылабы, жазылбайбы, ага мындай ни холодно, ни жарко кылып чакырасыз да. Вот кенен иштешибиз керек, кыздар. Эгер кызынып, ушу жазылыш керек, жазылып калса экен, эмне жазылбайт да? Качан жазылат экен дегенде жазылбайт, жизнь, подлость, кычаш, наоборот болот ошондой иш. Мындай кенен коркпой, чочубай, жүткөнбөй, суксуңдабай, грубо айткандачы, ошого нужда болбой, кенен иштеш керек. Кенен жазылабы, жазылбайбы, и так счастливо болуп иштеш керек. Тогда анан жазылат. Вот кече мен бир контракт түздүм. Ошентип жаздырдым да. Мен аны жазылганын деле, жазылбаганын деле ойлогон жокмун. Просто эле чакырдым чайга, просто эле сүйлөштүм, просто эле айттым. Азыр ушундай. Бирок мен анын кайсы жеринен айттым. Ал анын запросу мындай чыкты, мына жерде каршылыгы. Бир жерде иштейм деди. Бир жерде иштеш керек, мен башка жакка вообще көңүл бөлбөйм деди. А мен айттым, ошон үчүн силерге күчтүү билим керек да.
адам кайсы жерде кантип сүйлөсө ошого сразу ошонусун алып кое турган силерде билим болуш керек, сөз болуш керек да. Анан бир жерде иштейм деди эле, мен айттым, азыр андай заман эмес. Бир жерде калсаңыз калып кетесиз. Азыр ар жерде иштеп, анан ийгилик багындырып, анан кайсы жери лучше болсо, бирок андан да лучше келип калат. Азыр заман бир жерде турган заман эмес деп айтсам, ага тыңк жетти да, анда эмне кылыш керек, кыйналыш керек, башка жактарга барыш керек экен да, деп ушундай болуп башталды да. Эми, конечно, биринчи жылуу контакт керек, ошентип айтканга делечи. Сөздү сүйлөгөндө эле, биздин авторитетибиз же түшөт, же көтөрүлөт. Ошон үчүн силерде толковый сөз, маанилүү сөз, мындай сөз деп эле сүйлөй бербестен, сөздүн мындай салмагы бар сөз болуш керек. Ал жанагы адамга мындай тыңк тие турган сөздөр болуш керек. Анан сизди ал угуп баштайт. Сиз сыр алдырдыңыз, сиз айдап деп сүйлөсөңүз, ал уже укпай калат сизди. Ошон үчүн биз кантип сүйлөйбүз, кандай сөздөр маанилүү, кандай сөздөр ага пайдалуу, мындай эми релстерде ключевой сөздөр чыгып калат го. Мисалы, мен кээде мындай сүйлөп кетип атып, сүйлөп койсом, ушуну жакты мага деп калышат да. Ошондой сыяктуу сиз адамга тың деген ойлоно турган сөздөрүңүз көбүрөөк болуш керек. Мисалы, менде ошондой сөздөр көп да. Ошондой сөздөрдү жазып, эгер жок болсоңуз, ошо сабакка келип ошондойлорду таап, издеп, деп репетиция кылсаңыз, анан өзүңүзгө келе берет. Анан проблемасы барга психолог керек, жалкоо менен негативди убакыт кетирбегиле. Билим алсаңарчы, кечээ дагы бир кафеге барып отурганда, насквозь билип каласың адамды. Калгаса ошол эже ушу жерге келет, ошондо көрсөтөм, ниет кылдым азыр. Бир эжени кафеге барып отурдук, анан бир эже жаныбызга бир 5-6 адам келди. 5-6 адам, бирок мен бир эжени точно көрдүм да, ошол эже информацияга ачык, мага айтыр, мен информацияга ачыкмын, мен позитивныймын, мен жашоону өзгөрткүм келет, мен бардык нерсени жеңил кабыл алам дегендей окудум жанагы эжеден. Жанагы эжеден саламатсызбы, жакшысызбы, кандайсыз, сизге бир 5 мүнөт сүйлөшсөм болобу десем. Майли, анан жаныма келди эле. Мен Москвада аялдар коомун ачытат элем, мен ушундай психологмун, ошо миллион сомго билим алгам, ошо өзүмдүн жашоомду өзгөрттүм, анан ушу мен азыр айымдар менен бөлүшөйүн ушу Москвада деп ошону уюштуруп жатам. Ошого мага менеджер керек, сиз мындай ачык, мындай позитивный эже экенсиз, ушул эмеге коомго мага жардамчы болуп иштешип берсеңиз, мен сизге жеке сабагым менен сиз менен сүйлөшүп, сизде кандай проблемалар болсо, мен сизге личный психолог болуп иштеп берет элем дедим. Десем, номериме жазчы деп калды. Ушундай силерде илип ала турган көп сөздөр болуш керек да. Анан башка кафени карасам, бир дагы адам жок айта турганчы. Ошон үчүн силер өзүңөрдү көп, мээңерди көп тартиптетип психолог болуп алсаңар, билимдерди алып алсаңар, энергияңарды мына жака кетирбейсиңер. Мына адамдарды көрүп эле билесиң. Адамды көрүп эле билесиң. Адам өз турган турушунда эле айтып коет өзүн. Мага вообще сүйлөбө, мага убактыңды кетирбе, энергияңды кетирбе деген адамдар бар. Мен сени жизньне укпайм, сен мага миллион берем деп неме кылсаң деле мен баары сага ишенбейм. Мен дирезин кырсам группага кошкондо кой өзүм керектүү группага кошулуп алам деди. Кечиресиз. Бирок ошондо деле эме кылсак болот, эгер негатив деле деп айтпайбыз. Мен кайрадан кууп кире берет элем. Жок, сизге кандай эмелер, группалар керек? Сиз просто мындай, ушу сөзүңүздөн сизде чөтө мындай эме башкача адам сездим деп сөзгө тартып кетсең боло берет. Негативдер өзүнө чыгат деген. Сиздеке чыгат. Десе, кечиресиз дебеш керек да, сразу сдаваться не надо, девочки. Негативге бирок энергияңарды алдырбагыла. Мына негатив менен жалкоо бул уже мага эч нерсе керек эмес деген адамдар бар өзү. Бул дүйнөдө 98%, 2% ошондой адамдар бар экен. Аллах дагы сүйбөйт экен бул адамдар. Ушундай 2% адамдар.
Буларды намазан окуп турбайт экен. Окуйун десе да окуп турбайт экен. Аллахым ошондой адамдар бар. Ошого энергияңарды кетирип болбогула. Азыр мен энергия боюнча ключевой жерлерин айтып берем. Энергия канчалык важный бизге. Почему энергияны сбережет, сакташыбыз керек. Анан негативный адамдар ал оңолбойт, аны жаздырып, ал иштесе деле оңолбойт. Ал сенден всегда эме кыла берет. Негатив мындай да, бир челек сууга бир ылайды салып койсоң булганат го. Ушундай бир коомду деле булгап кете берет ал. Сен да шешеп коет. Ооба. Ошон үчүн мындай адамдар менен иштеш керек. Самостоятельный, максаты бар, окуп өнүгөмүз, мындай өсөм, аракет кылам, жашоомду өзгөртөм. Аны менен сен просто эле жолугушуп, сүйлөшүп, кандайсың деп эле иштеш керек өзү. Эч кимди анын баары ишин кылып берип, ага сүйрөп, аны кыйналбай иштеш керек. Өзү самостоятельный келип иштей тургандарды тизип алып. Ошондой настрой болсоңуз, ошондой адамдар келе берет. Мына ушинтип биз эмеси менен иштейбиз, мындай жактары менен. Бул дагы азыр силерде бир 2% чыкты, эртең иштегениңерди толтура чыгат да дагы ушундай. Анан эми ушул эле системаны өзүңөргө каратасыңар. Өзүңөрдө не то болуп атат, иштейин десеңер. Что мешает вам? Кимде? Өзүнүн кемчиликтери, өзүнүн эмеси. Кемчилик деле дебейм, өзүнүн тоскоолдугу. İşleyin dese niye bir şey etti? Kimde? Жалкоолук, конечно, жалкоолук. Vakıt. İşte bu boşa oya kaltabız. Vakıt. Bilim. Şu negatif adam da. Özünüzde niye toskolup oldak şu biznes kurayın deseniz neden kural beratasiz oyuңузча? Мен мисалы маркетинг планды билбеген үчүн адамдарга кеңири жеткизип бере албайм. Маркетингти үйрөнгөнү эмне мешет этти? YouTube'dan көрүңүздөр деп атам. Мен үйрөнөсүң, мына үйрөнгөнү мен өзүм Санкт-Петербургдан келип атпайм, өз кулагым менен угуп, мына неме кылып, Питерден келип бар, орустардыкы бар да, бизге ол 2 сааттык жол менен. Питерден аштың да. YouTube'da var da. Мына маркетинг үйрөнгөнү эмне мешет этти сизге? Бизде ошол жакта жок да. Кыргызча жок Кыргыздарды дейт. бизде сервис офис жок мындай. YouTube бар го. Вот, мына көрдүңүзбү? Ачылды, ал неме жакта да, шылто карагыла. Мына маркетинг үйрөнүш керек экен эле, керек болсо мына Москвага келип атпайбы? Решение вот. Мына, молодцы. Действие жок. Цель жок. Цель. Действие эмнеге жок? Цель жок. Цель эмнеге жок? İşe 2 balağınız menен geldiniz, he? 2 balağınız menен geldiniz. Цель эмнеге жок? Максаты, планыбыз жок, максатыбыз жок. Ошол эмнеге? Причинасы. Менде мындай оюндар боло берип адам. Энергия жок, мечта жок. Зейнок жок мындайларды. Кой ондой жолго мен жүрөм, чачаган дейм. Аларды уже иштедик го. Азыр сиз иштейин десеңиз, сизде эмне болуп атат? Sizge toskоолдук. Эмне үчүн менеджер эмес болуп атасыңар? Эмне үчүн бүт адам жаздыра албайсыңар? Илим жок. Түшүнүк жок. Дагы. Кало жок. Дагы эң ключевой. Кало, желание жок, кало жок. Кало жок, энергия жок. Кандай? Жок, бирөөгө мындай жакшы түшүндүрүп. Энергия болсо монтип көчөгө чыгасың да. Жаныңыздагы нары кирип бери чыгат. Динге берип жок. Ишеним. Ишеним. Ишенимге билим керек. Эң дагы главный. Стереотип. Аракет жок. Кого-то акча жок.
кантип чакыра турган идея жок дейсиң. идея жок. искусство приглашения. Чакыруунун жолун билбей билбейсиң. Эң кыйыны бизде ошого. Таанышуу, чакыруу, жаңы адамдар каякта? Идея жок. Чакырыш керек. Эми мына жакта решениясын карагылайлы. Билим жок болсо билим алыш керек. Жалкоо бул максат жок болгондо жалкоо болот адам. Не кылышын билбегенде кыла албайт да, бул жалкоолукка деле кирбейт. Просто адам билбей атат, Неден башташын? Неден башташын билбейт. Буга билим керек. Убакыт. Убакытка мына ключевой сөз айтайын силерге. Аллахым бизге ниет аркылуу берет экен. Эгер биз ниет койсок, Аллахым ошо мына менеджер статуска ниет койдуңуз, анан Аллахым ошо менеджер статус болуп ал деп сизге убакыт берет экен. Мүмкүнчүлүк берет экен. Ушуга акча берет экен. Адам берет экен. Окуя берет экен. Кыскасы иши кылса ушуга жете турган бардык все, что нужен нерсени берет экен. Майли менеджер болуп ал деп. Бирок ушул ниетти биринчиден биз койбойт экенбиз. Ниет койбой эле жүрөт экенбиз. Ниет дегенди билбейт экенбиз. Экинчиден ушул ниет бузулуп калат экен. Ар 5 мүнөт сайын кайта бузат экен. Андан да өзүбүз бузат экенбиз ишисе ниет бузулуп калат экен. Ошондой болот да. Ошо ниет бузулганда мына кайра алынат экен. Хорошо дейт экен, андан алып коет экен. Киндидей болуп чачкай чалса эле же башым окпа же дөөбүрүм. Чалса эле айтса. Эми биз мына эже айткандай динден маалымат алып, динде кечке отуруп өргүлө дебейм. Динден маалымат алып, то что ишти алдыга жүргүзүп турган, Аллахтын жардамын кабыл ала турган дуаларды билип алып, анан кийин мына ниетти кантип коебуз, ниетти кантип оңдойбуз, ушу боюнча сабактарды уюштуруп атам го. Ушу сабакка келсеңиздер, ушул жерден ниетти коебуз, ниетти оңдойбуз. Анан ошондо анан убакыт табылат. Мына жерге ниетке анан убакыт берет Аллах. Дальше действие жок, билим тоже. Билсеңиз жасап кете бересиз. Мисалы, ушуга мына адамдын мээси ушундай экен да. Бир нерсени примерлер менен, практика менен көрсөтүп бериш керек экен. Караңыздар. Сиздерге торт жаса деп, торттун баардык инструменттерин алып келип алдыңызга коюп. Бирок рецепт жок. Сиз билбей тура бересиз да. Хотя баардык нерсе турат. Качан ал айтты, мынаны кыл, мынанча грамм кыл, мынаны миксер менен аралаштыр деди, сиз уже действие баштадыңыз. Уже билдиңиз, действие баштадыңыз. Ошол сыяктуу сизде эгер билим болсо, сиз действие кыла бересиз. Билим жок, билбей атасыз, кантип кылышты, ошондо кылбай тура бересиз. Аны биз жалпоо иштерим жүрүшпөйт атат, анан тиги эме тоскоол болуп атат деп биз аны шултолоп башка нерсеге оодарып кое беребиз. Ошону билим алышыбыз керек. Билим алганда действие пайда болот. Цель болгондо сизде күч пайда болот. 3-тө деле жатсаңыз, эртең менен 6-да встречаңыз болсо, бир 10 контракт болсо, реально туруп келесиңер, туурабы? Сурабайт. Ошондой да. Ошондой. Ошого цель болсо, анан сизде күч появится. Сила появится. Анан дин деп жакшы айтты эже. Ошол динде иштерди, иш жолдорду ачууга, ишиң оңой жеңил болууга көп секреттер бар экен, сырлар бар экен динде. Аллахым ошол ислам динди, ошо бизди ушул жер бетинде рызкы таап, кыйналышыбызды билип, ошого ошол кыйналбай табасың деп бериптир. Бирок биз аны мурда дин эркиндиги болгон эмес, ошон үчүн бизден андан кабарыбыз жок, кыйналып эле жүрөт экенбиз. Ал бул мындай. Şu din boyunca bir sıra vereyim de. Бериңиз. Benim sestrenkam тоже şu 5 vakit namaz okuydu da 10 yıldan beri ne olgan ayttım da aytsam bu haram deydi. Anan ayttım ya kanday haram sen жақсы продукция alıp durup işletseң анан сатсаң жақсы го десем чуак ажы айткан дейт неме фатва чыкты фитва дейт фатва чыкты ушундай анан мен Шамил Алиаудиновдикин жөнөттүм
ушундай харам эмес экен. Бул жерде онлайн эмес, офлайн түрдө бүт маркетинг болуш керек, продукция болуш керек, сабагы болуш керек. Ошол харам эмес экен, халал экен десем, ал дейт башка мазхаб менен, ал дейт капырларга, орустарга жакын. Менин бир туугандарым, уже мамам жазылды, сиңдим жазылды, бир туугандарымды дагы группада андай деп вообще башка жака бузуп атат да. Удайым деп ташташ. Ошентип да анан өзүчү немеде ошто бүт күйөөсөккө бул жакта иштеп бир нерсеге алданып калган да мурунчу. Анан кийин Кыргызстанга барышты дагы азыр күйөөсөккө баягы парфюм полностью духи азыр магазин ачып салышты. Ошо магазинге жанына эле товар алып саат деп мен жакшы ойду айтып атсам, ал болсо бүт бул мындай андай деп. Мындай да булчу. Кухняга киребиз, мына баардыгыбыз аялдарыбыз, бирдей эле көш, картошка, пияз, күрүч, ушундай бирдей эле продукты менен, бирок баардыгыбыз разный вкустагы тамак кылабыз. Туурабы? Именно мен вкусный тамак кылам. Мындай душаң менен, мындай жакшы кылып, демекти коюп алып, фокусун коюп, шашпай кууруп, шашпай кайнатып, көңүл коюп жасасаң тамак вкусный болот. Анан тиле бүйгүзүп нарындан бери суну куюп күндө койсоң тоже вкус башка. Эми бул жерде мен айтайын дегеним, динде жүрсө эле баардыгы бир түшүнүктүү эмес. Динди өзү түшүнүп жетиш, өзү дин бул илимдердин оригиналы, чокусу экен. Муну түшүнүп жетпегендер көп экен. Мисалы мен 2013-кө чейин деле намаз окуйт элем, бирок ал малда намаз окуганым башкача эле да, башкача окуйт элем. Башкача динден түшүнүгүм бар эле. Азыр башкача окуйт да намазды. Башкача түшүнүктүү. Бул жерде сиңдиңизге просто динден толук. Ал динден вообще 200%. Бир нерсе деп айтсаң эле сразу андан көрө Куран окугула, намаз жактагыла, не кылгыла, Кудайга шүгүр. Ошону айтып атам да. Ошентет да. Мындай. Ошон динди дагы башкача кабыл алып, башкача жеткизгендер бар да. Мен мисалы динди психологиялык жактан башкача жеткизем. Мен динден ток катер жерлерин эле алам. Мен көп нерсесин айтпайм. Көп нерсесин надо билбейм. Мен ага башым жетпейт. То, что нужный нерсесин алам. И ошону айтпайм. Мисалы мына ишиң жүрүшпөйтабы, болбойтабы, ниет койгондо жол ачылат, убакыт табылат. Динден мага ушу керек, мен ушуну элге айтам. А силердин ситуацияңарда сиңдиңерге динден тонна билим бар, бирок тонна кылып берет. Ушундай экен да. Башкача өзүнүн дагы адамдын өзүнүн собственный ою, взгляды бар да. Ал сөзсүз динден айткан мисалы динден деле угуп туруп, аны башкача түшүнгөндөр деле бар. Мен мисалы динден түшүнөм дагы, мен бирок психологиялык жактан жеткизем элге. Мен өзүм дагы ошол психологиялык жактан түшүнөм угуп атканда. Мен айтайын деп атам эле азыр. Жок, азыр бир нерсени айтып берем. Ниет. Ниетти айтсым. Динди айтып аткансыз. Динди айтып аткансыз. Динден мындай эме бар. Мындай. Мен ушуну түшүндүм. Секрет. Өзү адамдын муктаждыктары бар, туурабы? Акча табышыбыз керек, үй кылышыбыз керек, уктамагандан шарт кылышыбыз керек, шыгса кийим алышыбыз керек, бала чака багыш керек. Бизге биздин муктаждыктарыбыз көп, бизге акча керек. Туурабы? Ден соолук керек, көп нерсе керек. Эми ушуну жалпы тирилик деп алайлы. Ушул тириликти Куранда жазыптыр Аллахым, ушул тириликти эки жолдо жасагыла. Бири дуа менен мени эстегиле Аллахым. Эстегиле, короче, анан 5 парыз менен жашагыла. Ушунда силерде кайгы капа болбой, мен разы болом, мен силердин кыйынчылыгыңарды жеңилдетем, мен силер жасай албай аткан иштерди жасап берем, мен силерге жардам берем. Каерде болсоңор дагы ушуну айтып эле өтөйүнчү. Мындай аят бар. Жана пайгамбарыбызга келген аят. Неме деген? Алар мени сурашат. Алар каякта, эмне биздин көзүбүзгө көрүнбөйт деп сурашат. Айткын, алар эгер менин буйруктарымды аткарып,
мага кайрылып жардам сурашса, мен алардын кандай абалы болсо дагы абийирдүү алып чыгам. Мен аларды каерде болсо ошол жердемин, алардын канындамын деп ушундай аят бар. Ошондуктан биз кыйынчылык, мына кыйынчылык болуп атат го, кыйынчылык, ой мына тирилик деп адамдар ден соолугунан ажырап атат, бир туугандары менен урушуп, капалашып атат, ата-энеси менен таарынышып атат. Менде ушундай немелер келген, мен балама сүйлөбөйм. Мен ата-энеме сүйлөбөйм. Ата-энеме мен блокко салып койгом дегендер астагфирулла. Ушундайлар келип атат. Көрүп атам мен элдер менен иштепчи. Но тирилик деп адамдар ушу кыйынчылыктан ар нерсе болуп атат да. Канчадан бери мекенибизге бара албай жүрөбүз, ушул тирилик. Ушул тириликти мындай жасасаңар, анан мындай физический дагы, как обычно биз иштейбиз го. Физический. Ушинтип дагы жасайсыңар, аракет, жумуш жасап дегенде, я. Анан мындай кылып эки жолдо жасагыла деген. Биз ошондо кандай кылабыз азыр? 80%ке минимум өтүп кеткенбиз да, туурабы? Кээ бирлери 100%ке өтүп кеткен. Туурабы? Ошондо өзүбүзгө өзүбүз эле кыйынчылык тартабызбы? Мына Аллахтын берип аткан жардамды өзүбүз отказ кылып бияка өтүп атпайбызбы? Ошону 50-50 кылыш керек. Ошону дагы сабакта өтөбүз, кантип 50-50 кылабыз. Тириликти оңой жеңил кылуу үчүн жолдору бар. Муну бир 2-3 саат лекция бар да, ушуну түшүнүш үчүн. Анан наны болсо, наны мынтип жасайбыз. Дальше системасы бар. Система, мындай система бар. Күнөөдөн тазаланасың, соок жинайсың. Шу система менен жашасаңыз, жашоо оңой жеңил болот. Биз бул жакты калтырып эле мына жакка өтүп алганбыз, ошон үчүн жашоо кыйын. Ошон үчүн мына иштер болбойт. Же сизде мындай толгон нерсе бар, же элдерде толгон нерсе бар, туурабы? Ушуну болду. Ушул нерселердин баары өзү жок. Эгер сиз Алланын жардамын кабыл алсаңыз. Алланын жардамын кабыл алганга силерге бүгүн бир фишка айтайынбы? Мына 3 түрдүү жаныбардын рызкысы кандай келет. Мисалы арстан. Арстан канча жерге чууп, жанагыларды кийиктерди жейт го, зорго тутуп. Бирок качып кетсе, жанагы букалар сүзүп, арстандарды эле антарып коет мындайчы. Анан арстан ошо күчү менен рызкысын жейт. Куш канаты менен жинейт рызкысын. Бирок канаты менен канча барса дагы тумшугуна эле ылайык нерсени көтөрүп келет экен. Ал эми курттун кандай тамагы? Курт албага кирет, асты аш, үчү аш, ал эч жака жүткүнбөйт, чуркабайт, учпайт, кыйналбайт, ага даяр. Неге? Кимде логика күчтүү иштейт? Негизи бизде өзү логика күчтүү иштейт. Киргенден кийин чыга албай калат. Я. Киргенден кийин чыга. Курт жана жаман Курт алсыз жан экен. Алсыз болсо, мен башында эле эмнеде сабак өтүп кеттим го. Биз 3 жашка чейин 100% просто так жардам кабыл алабыз. 3 жашка чейин эмне болобуз биз? Алсыз. А биз 12-де эмне болуп кетебиз? Текебир. Өзүм билдим. Өзүбүзгө ишенебиз, өзүбүзгө таянабыз. Мен кылам, мен кылышым керек. Мен кандай кылам ушуну? Мен Аллахка таянбайбыз, Аллахты таанып билбейбиз, Аллахка жакын эмеспиз, алсыз эмеспиз. Сенден мен кыйынсың, менден сен кыйын. Эмне? Отургузуп койдум аны. Ана өзүнө жараша сүйлөп койдум. Раз кылдым. Минтти эле мен да минттим дейбиз го. Ошентип эле өзүбүздүн рызкыларыбызды наракка кылабыз, кыябыз. Жанагы курттай болуп эле өзү ошентип эле жашашыбыз керек. Аллахымдын казынасы кенен болсо, Аллахым бул жерди жараткан болсо, жерден бардык нерсе чыккан болсо, бүт Куранда жазылган бүт нерсе Алланын уруксаты менен болот бекен. Анан ошого эми болот.
Эркин айтып тур сен ата. Bilgender. Буларга дагы интересно болот да. Перебивайте. азыр сонун нерсе айтайын деп. Ошо да. Алсыз болсо, Куртта эле унчукпай же иштебей. алсыз жөнүндө айтат. Азыр силерге сонун нерсе айтам деп го дейм. Ушу көзүп көттү. Эми то, что болбой аткан нерселер жашоодо болбой деген нерселер, то, что Аллахтын уруксат берген нерсе болот экен. Уруксат бербеген нерсе болбойт экен. Сизде болбой аткан нерсени менеджер статус каалап атасыз, бирок болбой атат го, жүрүшпөй атат. Ушуга Аллахтын уруксаты жок пока. Сиз Аллахтан уруксат сурай элексиз пока. Сиз иштеп аткан компанияда Аллахтыкы, сиз чакырып аткан адам дагы Аллахтыкы, сиз акча кармайм деп иштеп аткан акча деген дагы Аллахтыкы, бүт нерсенин ээси, сиздин жүрөгүңүздүн, сиздин телоңуздун ээси Аллахым. Сиз бул жерде эч алсыз, жансыз, эч нерсе колуңуздан келбейт. Даже бала төрөгөндөрдө да айтам, аны сиз төрөбөдүңүз. Аллахым сизге ушул баланы ичиңизде чоңойтуп, сиз аркылуу баланы жарык дүйнөгө алып келди. Анан баланы деле сиз чоңойткон жоксуз, колунан башынан тартып чоңойткон жоксуз, ал өзү Аллахтын кудурети менен чоңойт, уруксаты менен. Бул да Куранда жазылыптыр. Эч бир нерсе Аллахтын уруксатысыз болбойт. Уруксаты болгондон анан болот деп. То, что болбой аткан ишиңерде, значит менде Аллахтан уруксат жок. Мен Аллахтан уруксат сурашым керек. Аллахтан уруксат сураш үчүн Аллахка жакын болуш керек. Бирок кантип жакын болосуз? Билесизби, ким билет Аллахка кантип жакын болосуз? Таза жүрөк, таза жүрөк. Аллахты таанып билүү. Бирок ким Аллахты кандай таанып билет? Бул да Куранда жазылыптыр. Ким мени эстесе, мен эстейм. Ким мени кандай деп тааныса, мен ошондоймун. Аллахты кандай деп тааныйсыз? Улук. Булар мындай 2-3 сааттык темада отуруп алып, анан дальше наракка бир жума берген тапшырмаларды аткарганыңардан анан Аллахты таанып биле турган менин как психолог түшүнүгүмдө, Куранды окуганымда, дуа китептерди окуганымда, динден пайгамбарларыбыздын баянын уккандан өзүм ушул Аллахты таанып билүү лекцияларым бар, где-то 2-3 саат. Ошону уксаңыз, ушул азыр сабактарга келип, анан буюрса Аллахты таанып билесиз, жакын болосуз, алсыз болосуз, жардамын кабыл аласыз. Биз ошол Аллахтын жардамын кабыл ала албаган, бул биз алсыз боло албай, кулдук даражада жүрө албай, Аллахтын жардамын аркасы кылат дейбиз. Ошол кулдук даражада кантип жүрөбүз? Ал дагы ушул сабактарда болот, буюрса. Бүгүн аябай көп сабак өтүрдүм, ушул нерсени азырынча сиңирип турайлы. Анан ушул жерге живой өзү офис көрдүң да, аз элекен место. Живой ушундай сабак набор ачылып атат. 4 темада болот. Ушул 4 тема биздин жашообузду аңтар-теңтер кылат. Топ катар темалар. Мен силерге бир информацияны жүктөбөйм. Силердин жашооңорго керектүү методдорду берем. Алланын жардамы менен ушул билимдерди алып, мен дагы өзүмөн өткүзүп, буга чейин 1000 адамдан өткүзүп, бул билимдер ушунчалык көп адамдын көзүн ачканын өз көзүм менен көргөм. Мен алдымда эле айтышат, 3 күндөй мен башка адам болуп калдым. Мен жиним келбей калды. Сиздин сабагыңыздан иштерим вообще жүрүшүп кетти. Сиздин сабагыңыздан кийин мындай күйөөм жакшы мамиле кылып калды. Бирнекелерди ойлонуп кыжаат болбой калдым. Чыгса ушундай өзгөрүүлөр көп. Анан менде ошол отзывдар деле көп окусаңар болот. Мен деп мактана бербейин. Короче, ушул 4 теманын биринчиси адам эмнеден кыйналат. Биз өзү эмнеден кыйналып атабыз, каерден ката кетирип атабыз, ошону билип алайлы. Эмне үчүн биз кыйналабыз, ошону билип алайлы. Анан ниетти кантип коебуз, ниет деген эмне, ниеттин биздин жашоого кандай таасири тиет, ниетти кантип кайсы учурда бузулуп калат, ошону оңдоп алабыз. Анан энергия, азыр айтып атасыңар го, энергиябыз жок деп, ошол энергия
энергия боюнча ключевой немени айтып берем дедим эле. Айтып берейинби же уже информация выше? Жок, ошо отдельно өткөнүбүз жакшы болот. Азыр алмашып. Алмашпайт да? Хорошо. Ушул энергиянын биздин жашоого кандай таасирин тийгизет? Биз күндө энергияны бир жака кетиребиз, бир жактан алабыз. Кайсы жактан алабыз, кайсы жактан кетиребиз, ушулар менен иштеп, энергичная болуп, анан кийин мүнөз сабак болуп, төртүнчүсү. Өзүңүздүн мүнөзүңүздү, үйөңүздү, балдарыңыздын, бизнес партнерлоруңуздун, иш кылса баардык дүйнө жүзүндөгү адамзаттын мүнөздөрүн, адамзаты кандай, каерде кандай поступкаларды жасайт, ошону үйрөнөбүз. Анан өзүбүздөгү жөндөмдү байкайбыз. Кайсы жөндөм менен биз акча тапсак болот. Ушул мен ушул билимдерди 20 жашта алганымда, мен азыр башка жакта болмокмун деп ойлойм да. Сиздер ушул билимди алгандан кийин, мен ушул билимдерди мурда алганда башка жакта болмокмун деп айтасыз сиздер. Себеби бизге Аллахым миллион тапканга жөндөм берген, талант берген. Бирок ал баардыгынын ичинде сыр сандык бар. Ушул сыр сандык ачылганда анан сиз жөндөмүңүздү тааныйсыз, жөндөмүңүз менен акча таап баштайсыз. Жөндөмүңүз менен тапкан акча, ошондо сизде акча ээрчийт. Эгер жөндөмүңүз жок, жөн акча тапсаңыз, акча качат. Муну мындай деп да түшүндүрөт. Качан сен душаңды укканда, сени акча ээрчийт. Душаңды укпай эле, душаңды неме кылып, кыйнап эле кричит душа, аны укпай эле жүрөбүз. Ошон үчүн жана мен келиңиз сүйлөшөйүн мен сиз менен. Мен психологмун. Сизде кандай арман проблема бар? Мен сиз менен иштейин. Убайын кандай башыңыздан өтүп биз менен төгүлөт да адамдар. Ал уже душасына кирди, тынчтанды, душасы ыйлап атат. Ошо биз душаны ыйлатып, анан кийин кыйынчылык болуп жашабыз. Ошо биринчи душабызды, жан дүйнөбүздү тоок мындай кыжалачылыктан чыгарышыбыз керек. Анан кийин өзү дүйнө эки жолдо башталат. Сырткы дүйнө, анан ички дүйнө. Ушул сырткы дүйнөбүз, азыркы үй, машина, жай, бизнес дегендерибиз ички дүйнөдөн башталат. Бирок ошону биз ички дүйнөдөн баштап айтабыз да, сразу эле сырткы дүйнөдөн баштап атабызбы? Бул да катачылык. Ушул катачылыктарды оңдойбуз буюрса. Анан ким кайсы группада болсо, ушул группага, ушул бүгүнкү сабак боюнча жазып койсоңуздар, ойлоруңуздарды, оймуштарыңыздарды, анан ушул сабакка чакырсаңыздар, анан кааласаңар, мындай скоростной немеси бар. Тез окуп, тез иштеп мен ийгилик жаратайын деген. Анан жумасына будный күн, анан суббота, воскресенье күндөрү ушундай 3 графикке коеюн деп атам. Баасы 1,5 миң сом рубль, онлайнда катышса болот. Анан чакырып келген адамдарга 500 сомдон. Себеби бул маалыматтар элге жетсин, көбүрөөк элге жетсин. Анан өзүңүз дагы акчаңызды да чыгара аласыз, эгер акчаң жок, окуй албайм десеңиз. Эми анын баарын мен түшүнөм, менин башыман өткөн. Айлык алсам деле жанымда 1 сом пул калбай калган учурлар болот. Ошон үчүн ушундай бар. Анан бул 1,5 миңдик билим эмес, бул өтө кымбат. Сиздин жашооңузду реально өзгөртө турган, жардам бере турган билим. Бул просто элге доступный болсун деген баада. Ушундай жардам. Мен өзүм да Гринлифте иштегеним үчүн. Анан эгер кийин мен уюштурсам башка жактарда бул билимдерди 5 миңден үйдө уюштурам буюрса. Себеби жеке мындай офлайн сабак, именно мындай топ катер билимдер азыр Кыргызстанда жок да почти. Жок. Көп эле онлайн. Анан мен Кыргызстандагы баардык билимдерди алып көрдүм. Расы ушул билим жактына түштүмбү, билим берип баштадымбы, башкалардын билими кандай, менин билимимде өзгөчөлүк барбы, же ошол менен сүйлөп атамбы деген анализ жүргүзүп көрдүм. Менин билимим чындап эле башка эмелерге караганда өзгөчөлүк бар экен. Баардыгын билем көрдүм, чыктым да. Мен дебейм, мен дагы мени Аллахым тандаптыр да ушул билим берди. Билимдерди бериптир. Эгер адамды Аллахым врач кылып тандап алат, эгер адамды бизнесмен кылып тандап алат, сен бир жерге парк кур, ошол паркта көп адамдар пайдалансын, развлекать этсин депчи. Ошондой мени ушу Аллахым ушуну тандап алып.
кыласыңар, качан башталганын кандай билебиз силер менен. Личкама жазсаңар аябай көп менде немелер бар да. Личкамы окуй албай калышым мүмкүн. Инстаграм барбы? Жаңы ачтым бузак. Ошо телефон номерди берейин десем, доскага жазың. бирок лучше группа болуп эле байланышкан жакшы экен. Өзүңөрдүн группалар барбы? Группалар берем алып Жок, Гринвичте группалар бар да? Ошол аркылуу аласың, да? Инстаграмымызда басып жазып коебуз. Бүгүн Инстаграмда саат 6-да аял бүйөө психологиясы сабак болот онлайн. Прямо Же ушул Meet, же Инстаграм кылышым керек Биз азыр ойлойт Инстаграм Москвада жакшы иштебейт. Инстаграмда аттыңыз ким? Инстаграмда эки немем бар, бирок бирөөсү технический причина болуп иштебей калды. Азыр жаңы ачтым. Мит эле жакшы эле. Я. Мит жакшы Москвада. Ким качан кандай немеге жазылып окуйт? Скоростной или суббота-воскресенье, или будний күндөрү бир жолу жумасына Ушу жумасына бир жолу жазып канча